Жазгы тал ачылык жумуштары жакындаганы Актал районундагы Актал айылындагыларда дегеле тыным жок. Бирлери техникалардын даярдык сабына коюу аракетин жасаса, экинчилери минтип арык каналдарды тазалоо менен алек. Андыктан биз сапарыбыздан айырылып, алардан кабар албай кете албадык. Ассаламу алейкум жигиттер. Ишиңер илгер болсун, кандайсыңар? Иштериңер жакшыбы? Келем кол кабышылып коелу, иштеп аткан экенсиңер. Кандайсыңар, жакшыбы? Өзүңүздөр көрүп тургандай, Актал районунда дыйкандардагы жөн жатып калбастан райондук суу чара башкармасына жакындан жардам көрсөтүшүүдө. Алардын айтымдарында былтырдагы суат суусу абдан жакшы болгон. Жергиликтер тазалап жаткан Актал каналына суу айтылуу нарын дайрасынан куйлат. Өткөн жылы анда жалпысынан 939.600 сомдук жумуштар аткарылып, майда бараттарын кошпогондо 3 суу бөлгүч курулгандан чыкары 2 чакырым узунлуктагы канал тазаланган. Начада сугат суусуна тартыштык орун албады. Ал эми дыйкандар менен ирригаторлордун азыркы биргелешкен далалаттарына караганда бул жолу да эч кандай маселе жаралчудан эмес. Айтмакчы, аталган объектиден 450 гектар жер суу ичет. Ички арыктарда дагы 3-4 команда иштеп атат. Кудай буйрса 20-сында сууну салып, бардык суун баштайбыз. Остун кызматкерлери 15-inde сууну салып, азыр просто даяр турат. Биздин арыктар да бир 2 күндө бүтүп калат. Анан 20-сында суу салып, полный сугатка кирип кетебиз деп азыр иштеп жатабыз, арыктарды тазалап. 20 жылдан бери Актал райондук суу чарба башкармалыгынын номер 1 Актал гидро участкасын жетектеп жаткан Манас Алыбаевдин пикиринде, каржылоодон үзгүлүктөр болсо, кесиптештери тоону да томкоруга даяр. Чынында эле өткөн жылда жасалган көзгө көрүнөрлүк иштер айтылган бул сөздүн жөндүү экендигин тастыктайт. Маселен, Алабуга насостук станциясында 1.374.000, Жашыл Тала насостук станциясында 1 миллион сомдук жумуштар бүткөрүлгөн. Ошондой эле каналдар, арыктар жана БСРлар тазаланган. Күзүндө да биз 2 километр 800 метр каналыбызды даярдап тазалап алганбыз. Былтыркы жылда ошо азык-түлүк программасы менен могул жерге габион шиттерди тизип, былтыр көп жумуштар аткарылды. Быйыл да азыр текшүү ремонтторубузду жасап атабыз. Бүгүнкү күндө лотокторубуздун жыртык тешиктерин жамап, гидропостторубузду акилеп, сырдап, ошондой жумуштарыбызды бүтүп калдык. Быйыл да Актал районундагы ирригация жана сугат түндөрүн оңдоп түзөөгө жана жаңаларын түптөөгө 21 миллион 112 миң сом каралган. Бул суманын басымдуу бөлүгүн ири 7 объектиге сарпталары болжолдонулууда. Эгер иш ыргагы өз нугунда жүрсө, дыйкандардын сугат сууларына муктаждыгын канааттандыруу алда канча жеңилдемекчи. Алабуга насостук станциясына, Жашыл Тала насостук станциясына 2 агрегат алып атабыз. Ошо жалпы ошол жактагы жумуштарына 12 миллион сом каралып атат. Буюрса быйылкы жылы акча өз убагында келди. Тендерлерди бүт өткөрдүк, Кудай буюрса. Бактыбул каналына уже сууну коюп бердик. Техникалык толуктуулар кандай болчудан болуп турабы же? Техникалык толуктууларды быйылкы жылы бир экскаватор беребиз деп атышат. Уже тендер өтүп, тиги өкмөттө тендер өтүп, уже ошо тендердик иш чаралары жүрүп атыптыр. Анан буюрса ушул жылдын 2-3 кварталы менен техника беребиз деп атат. Сөз соңунда Теңир Тоо жергесиндеги суу чарба башкармалыктарына 120 миллион сом бөлүнгөндүгүн белгилейли. Мындан тышкары ашар ыкмасын жүзөгө ашырууга 60 миллион сом чегерилмекчи. Бөлөкбай Шеримбеков, Бексултан Жолдошбеков, Өлкө Деми, Актал району.